Сооронбай Шарипович, сиз болсо шайлоого чыкканда бир да жолу коррупция жөнүндө сөз кылбайсыз. Эмне таможняда коррупция жокпу? Эмне башка тармактарда коррупция жокпу? Бүгүнкү күндө көз карандыс уюмдар айтып атат. Мамлекетибиз коррупцияга малынган 136 орунда турат деп атат. 160 орунда турат деп атат. Коррупциядагы булактарды мамлекеттик бюджетке бурсак, мен ойлойм, завод фабрикасыз, мен ойлойм, элибиздин жашоон өзгөртсө болот деп туруп. Көпүрөспү? Мөмлек Токтогулович, сиздин айтканыңыз баары тең калп, инем. Сен мени жаманат кылганда башка жол менен жаманат кыл. Бирок буну менен далилдей албайсың. Мен премьер болгондо Кыргызстан тарыхында болбогон өчтөр болду. Аны билесиң жакшы. Үч жерге чыгып алып, уялбай туруп калп айтып атасың. Налог с продаж мен алган эмесмин. Буну Сариев алган, алып салган. Аны эстеп ал. Бюджетке 16-жылы 11 миллиард көп киреш алып келдим. Экспортту 57%-га, өндүрүштү 47%-га. Сен иштегенде түшүп кеткен ВВПны 12-жылкыны мен бул 12%-га көтөрдүм. Калпты дагы өз жолу менен айт, өмүрбегинин. Сен башка жерде айта калпты. А мен дагы сенен кийин премия иштегенмин. Андан 7% кредит айтасың. Бетиң болсо эле 17 миллион долларды 4%дан элге бербей 15 жылга. А бербей эле ошондо күбөтекесин элге 1 миллиард 200 миллион сом болот. Бербейсиң 7%дан ошону. Кайра мени келип алып бере жаманат кылып атасың. Уялбайсыңбы? Күрөшсөң таза ачык күрөш. Ачык күрөш, туура сөз айткың. Өмүрбегиним. Мына ушуну айтам мен сага. Мен буну айтпайын дедим эле. Мен сага 25 суроом бар. Аны кийин берем мен сага. Коррупция ким экенин Кыргызстанда мен жакшы билем. Мен 95-те эле саясаттамын. Сен 2005 саясатка келдиң. Сенин балапан кезиңден бери билем. Коррупция менен мен таза мына мен күрөшөм. Сенен баштайын биринчи. Имей бит ушуну. Өзүмөн баштайын. Сот менен чечкен миллиардтарды ошонун баарын кайтартырам кийин. Мына мени баштадыңбы? Мен да кайтам мынакей. Сен буну айтпасың керек болчу. Уялсың керек болчу. Сен мени билесиң. Кандай адам экен, таза экенимди. Менин жерге чыгып алып жаманаткың келип атат. Ал сеники болбойт, мага жукпайт. Мен Кудайдын астында таза кишимин. Сендей эмесмин мен. Мен миллиардер болгондой киши эмесмин. Өмүрбек, инем, жакшы бол. Ушуна келип менен баштап атасың келип эле. Урматтуу Сооронбай Шарипович, эми элдин баары көрүп туруп. Мен сизди коррупционер деген жокмун. Мен сизди коррупционерлер жөнүндө сөз кылбай атасыз дедим. Мен сиздин ишиңиз жөнүндө эле айтайын, Сооронбай Шарипович. Мынакей сиз айтасыз, мен премьер-министр болуп турган кезимде мамлекетимди оңоп кеттим деп туруп. Мына Liglas деген компанияны 7-июлда 2017 жылы Сооронбай Шарипович Жээнбеков кол койгон. Мынакей. Сиз кол койгонсуз. $139 турат бул компания. Сиз аларга 1 миллиард доллар тургандай Кыргызстаныбыздагы бардык гэстерди өткүзүп бергенге макулдугуңузду бердиңиз. Тилекке каршы будан тышкары дагы Алмаз Шаршеничте да мындайча айтканда ыңгайсыз немеде коюп койдуңуз да. Бул биринчиси. Экинчиси, коопсуз шаар боюнча мен парламентте жүргөндө сизге бир топ жолу көтөргөн бул маселени. Бир топ жолу көтөргөн. Сиз болсо айттыңыз, сот жүрүп атат, бул жүрүп атат деп туруп, бул маселе чечилген жок. 5,5 миң киши мынакей кайтыш болуп кетти. Жыл сайын кайтыш болуп атат. Сиз экономика жөнүндө адамды мындайча айтканда сен дебей, сиз деп туруп, мамлекет башчыга мына талапкер болуп атасыз. Мен ойлойм, урматтап бири-бирибизди сүйлөйлү, факты менен сүйлөйлү. Мынакей айтып атабыз, айылда биз болсо экономиканы көтөрүшүбүз керек деп туруп. Биз болсо мына руданы мамлекетибизде кайра иштетүүчү кендерди таш боюнча чыгарып атканда мен сизге бир топ жолу көтөрдүм. Келиңиз, 50 миң тонна таш түрүндө алтынды чыгарып атат. Ошого пошлина киргизели. Мамлекетибизге салык түшсүн дедим. Сиз айттыңыз, бул мыйзамандай, ал мыйзамандай деп туруп, тилекке каршы. Сиз бул жөнүндө эркиңиз жетпеди күрөшкөнгө. Эми конечно, буну баягы маселе боюнча эле мени жаман көрсөтүп келип атат. Бирок Liglas боюнча да мага жукпайт. Бул боюнча тиешелүү органда иштеди. Бул боюнча сунуштарын берген. Ошолор жооп берет баары тең.
Бул жерде Лиглас боюнча мамлекетке бир да зыян келген жок. Ал аткарган жок. Келишим жокко чыгарды. Ошондой келишим түзүлгөн мен атай. Мунун баардыгы сен билесиң жакшы. Экинчи, ал боюнча тиешелик сөздөр жооп берет. Ал боюнча ошол кызматкерлер жооп берет. Анан коопсуз шаар боюнча дагы мага күнөө коесуң. Бул күнөө өзүң күнөөң. 12 жылы туура эмес баштагансыңар. 12 жылы билесиңби 34 кишиге 14 майда пистолет бергенсиң. ОПГнын башчыларына баш кылып туруп 34 адамга Россиянын граждандарына эсиңе чыгып калдыбы? Коопсуз шаарды туура эмес өзүң баштаган 85 миллион доллар менен. 25 миллион, 30 миллион доллар менен бүтө турганды баштап коюп, талаш-тарыш болуп, сот башталып, мына 5 жылдан кийин 26 августта бүтүрдүм мен муну. Артынан чыгат. Мен келгенде сотто болчу. Коопсуз шаар Өмүрбегинин. Аны сен жакшы билесиң. Бирок мага шылтап атасың. Өзүң күнөөңбү? Мага иштен келип атат. Сооронбай Шарипович. Буну баштаганда түрө баштагансыңар. Сооронбай Шарипович, эми коопсуз шаар боюнча мына аркаңызда Рысалиев Зарылбек отурат. Ал болсо министр МВД болуп туруп, ошо тендердик комиссиянын жетекчиси болгон. Кандай өттү, ал комиссиянын төрагасы билет. Бирок ошо коопсуз шаар бардык мамлекетчиси иштеп калса 80 миллион болгон. Бүгүнкү күндө көмүскөдө жаткан акча 200 миллион доллар болуп атат бир жылда. Ошол акчалар кайтарып туруп 8 айда кайталып келмек. Мен сизге айткам, чечкиндүү кадамга барыш керек деп туруп. Өмүрбек Токтогулович, коопсуз шаар боюнча дагы айтам. Мага жукпайт. Бул сиздин күнөөңүз. Күнөөңүз алыңыз келбей атпайбы? Сиз туура эмес баштагансыз. Кымбат баа берген үчүн, 85 миллион доллар берген үчүн бул талаштагы сотко кеткен. Кетип сот болуп атканда аны ким баштайт? Баштай албайт. А мына сиз өзү иштеп аттыңыз. Премьер болдуңуз. Кийин фракциянын башчысы болдуңуз. 8 жылдан бери бийликтесиз. Ошону койбой белеңиз. Мен 1 жыл 5 ай иштедим. 5 ай иштедим, бирок ушуну бүтүрдүм мен. Коопсуз шаар азыр мына башталып атат. Сот бүтүрүп туруп, башталып, камералар коюла баштайт. Өмүрбек Токтогулович. Эми бу жерде Сооронбай Шарипович, сизде маалымат жок, же сиз жалган сүйлөп атасыз. Сот коопсуз шаар боюнча сот. Ал болсо Зарылбек Рысалиев өткөнчө сот болгон эмес. Ал болсо тиги башка тиги Сатыбалдиев премьер болуп турган кезинде өткөнбү же Темир Шариф убакта өткөн тендердин негизинде сот болду. Тилекке каршы болбогон бир ошол компанияны силер болсо чечкиндүү кадамга барып туруп өтүп салбадыңар. Мен ойлойм чечкиндик жетпеди силерде бул жерде. Чечкиндүүлүк кылып мен бүтүрдүм. Бүтүрүп туруп мына азыр башталып атат. Коопсуз шаар. Сиз бүтүрбөгөндө мен бүтүрдүм. Туура баштасаңыз, башында эле 5-5 өлүмү сиздин мойнуңузда, бизде эмес. Туура баштап жасасаңыз премьер болуп турганда мында болмок эмес.